Саламатсыздарбы, урматтуу 5-класстын билимдүү окуучулары. Бүгүн сиздер менен адам жана коом предмети боюнча жаңы укук бузуу жана жоопкерчилик темасын үйрөнөбүз. Бүгүн абдан пайдалуу жана кызыктуу теманы сиздер менен үйрөнүүгө даярдык көрөбүз. Эгерде бардыгыңыз даяр болсоңуз, анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алыңыздар. Балдардын укуктары жана милдеттери менен таанышасыздар. Укук бузуу жана жоопкерчиликтин айырмасын анализ кыласыздар. Бул бүгүнкү биздин сабагыбыздын негизги максаттары. Эми маанилүү эрежелер менен таанышабыз. Маалыматтарды кунт коюп угабыз, жаңы терминдерди жазабыз, жаңы алынган маалыматты кайталайбыз. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, бүгүнкү биз үйрөнүүчү негизги терминдер укуктук ченемдер, укук, жорук жосун жана кылмыш терминдери болуп эсептелет. Сабагыбыздын жүрүшүндө ушул терминдерди үйрөнөбүз. Азырынча бул терминдерди дептериңизге жазып коюңуз. Маанисин андан кийин сабактын жүрүшүндө үйрөнөбүз. Азыр баарыңыздарга бир кызыктуу суроо менен кайрылайын. Эркиндик жана укук дегенди кандай түшүнөсүз? Ушул суроого ойлонуп жооп бергенге аракет кылыңыз. Албетте, өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Биз болсо андан кийин маалыматка өтөбүз. Эркиндик жана укук дегенди кандай түшүнөсүз? Адам өзүнүн жаратылышы боюнча ар дайым эркиндикке умтулат. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов күн сайын, саат сайын эркиндикке умтулуу адамдын башкы касиети деген. Бирок коомдо жашап жатып, коомдон эркин болуу мүмкүн эмес. Силер буга чейин балдардын укуктары жана милдеттери жөнүндө окуп үйрөндүңөр. Сиздер үчүн маанилүү маалымат. Балдардын укуктары жана милдеттери 1989 жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган баланын укуктары жөнүндө конвенцияда көрсөтүлгөнүн биз мурунку темада үйрөнүп чыктык. Азыр сиздер менен ушул конвенцияда жазылган эң негизги балдардын укуктары боюнча статьяларды үйрөнүп чыгабыз. Даярсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бул статьялар сизге абдан пайдасын тийгизет, өзүңүздүн жашооңузда, өзүңүздүн коомдо. Биринчи статья. Эгерде сен 18 жашка чыга элек болсоң, сен өспүрүм болуп эсептелесиң. Экинчи статья. Бардык балдар бирдей укукка ээ. Үчүнчү статья. Мамлекет сенин укуктарыңдын сакталышына жооп бериш керек. Алтынчы статья. Сен жашоого, ден соолугуңду чыңоого укуктуусуң. 24 статья. Сен мыкты медициналык кызмат алууга укуктуусуң. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, ирети менен сиздерге негизги статьяларды айтып өтүп жатабыз. 28 статья. Сен билим алууга укуктуусуң. 31 статья. Сен эс алууга, ойноого жана чыгармачылык менен иштөөгө укуктуусуң. 41 статья. Сен өз укуктарыңды билүүгө укуктуусуң. Урматтуу окуучулар, мына көрдүңүзбү? 41 статьяда сен өз укуктарыңды билүүгө укуктуусуң деп жазган. Ошондуктан бардыгыбыз өзүбүздүн укуктарыбызды алгач, үйрөнүп, ага жакшы мамиле кандай болуусу керек экендигин үйрөнүп, өзүбүздүн укуктарды туура колдонууга аракет жасашыбыз керек. Ошол учурда биздин жашообуз жакшы тарапка
özgörөt. Statiяларды үйрөнүүдө адамдар менен мамиле чоң ролду ойнойт. Себеби коомдо өз укугун билген инсан жакшы натыйжаларга, ийгиликтерге жетет. Бул дагы сиздер үчүн эң жакшы маалыматтардын бири. Урматтуу биздин окуучуларыбыз, дагы бир кызыктуу маалымат. Адамдын эркиндигин мамлекет камсыз кылат. Ошол эле учурда мамлекет адамдын эркиндигин чектеп, жөнгө салат. Бул үчүн мамлекет укуктук ченемдерди бекитет. Укуктук ченемдер мамлекет тарабынан белгиленген жалпыга милдеттүү жүрүм-турум эрежелеринин тутуму бул укуктук ченемдер деп аталат. Ушул терминди дептериңизге жазып койсоңуз болот. Өлкөдө жашаган адамдардын укуктук билими, аң сезими, укуктук маданияты жогору болгондо гана коомдо туруктуулук орнойт. Адамдар өздөрүн эркин жана коопсуз сезет. Ар бир адам бала чагынан эле укуктук эрежелерди билип, аларды бузбоого аракеттенүүсү зарыл. Укуктук ченемдерди бузган адам мамлекет тарабынан жазаланат. Эми биз сиздер менен укук деген терминди үйрөнөбүз. Укук бул мыйзам деңгээлинде көтөрүлгөн, мамлекет тарабынан белгиленген жалпыга милдеттүү жүрүм-турум эрежелеринин ченемдеринин тутуму. Албетте бул терминди дагы дептериңизге жазып коюңуз. Эми сиздерге бир суроо менен кайрылайын. Укук бузуу дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз болот. Укук бузуу деген бул эмне? Албетте бардыгыңыз өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Бул пикирлериңиз туура деп эсептейбиз. Эми укук бузуу деген эмне түшүнүгүн биргеликте үйрөнөбүз. Укук бузуу укуктун кандайдыр бир ченемдерин бузган жорук жосун болуп саналат. Бул терминди дагы дептериңизге жазып койсоңуз болот. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, сиздерге азыр бир кызыктуу суроо менен кайрылайык. Бул сүрөттөрдө эмнени көрүп жатасыз? Укук бузууга мисал боло алабы? Бул сүрөттөргө жакшы көңүл буруп, өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Албетте, биринчи сүрөттө автоунаа жүрүүчү жолдо топ ойноп жаткан бала дагы укукту бузуп жатат. Андан кийин башка бирөөнүн үйүнө мыйзамсыз кирип жаткан балдар дагы укукту бузуп жатышат. Сиз мындай иштерди, аракеттерди аткарбаңыз. Укук бузуу коомго зыян алып келет. Бул маалыматты эч качан эстен чыгарбаңыз. Аны жасаган адам мыйзам чегинде жазаланат. Ээн баштык жоопкерчилик сезимин жоктугу, ошондой эле ата-энелердин жана улуулардын балдарга болгон кайдыгер мамилесинен улам өспүрүмдөрдүн арасында укук бузуулар кездешет. Келечекте сиз эң мыкты, эң ийгиликтүү инсан болууну каалайсызбы? Келечекте жакшы адам болууну каалаган ар бир өспүрүм өзүнүн рухий дүйнөсүн байытууга аракет жасаша абзел. Ал бош убагында көркөм чыгармаларды окуп, спорт менен алектенип, пайдалуу маалыматтарды көрүп, пайдалуу маалыматтарды үйрөнүп, ошол учурда гана ал өз билимин өркүндөтүүгө салымын кошо алат. Андан сырткары, руханий деңгээлин дагы көтөрүүгө аракет жасоосу зарыл. Эми сиздер менен укук бузуунун түрлөрү боюнча таанышып чыгабыз. Жарандык укук бузуулар. Инсанга, жарандын же уюмдун мүлкүнө зыян келтирүү. Администрациялык укук бузуулар. Мисалы, жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузуу.
бул администрациялык укук бузуу болуп эсептелет. Дисциплинардык тартип бузуулар. Себепсиз сабакка келбей коюу бул дисциплинардык тартип бузуу. Ошондой эле укук бузуунун коркунучтуу түрү бул кылмыш жасоо болуп саналат. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, кийинки сүрөттөргө жакшы көңүл буруңуз. Бул сүрөттөрдө эмнелерди көрүп жатасыз? Кандай укук бузуу боюнча маалыматтар айта аласыз? Жакшы ойлонуңуз, пикириңизди айтсаңыз болот. Албетте ар бириңиз өзүңүздүн пикириңизди калтырдыңыз. Биринчи сүрөттө чоң атасы менен жаш бала жолдон өтүп жатышат. Бул учурда дагы албетте светофорго карап өтүү зарыл. Болбосо бул дагы укук бузуу болуп эсептелет. Сиз дагы ушул нерсеге жакшы көңүл буруңуз. Экинчи сүрөттө бир бала жана бир кыз поезд жүрүүчү жолдо жүрүп жатышат. Андан сырткары кулагына наушник коюп алып, музыка ыр угуп, келе жаткан поездди дагы көрбөй калып, ар кандай жаман окуялар пайда болуусу мүмкүн. Бул дагы укук болуп эсептелет. Ошондуктан сиз мындай жаман адаттардан алыс болуңуз. Жолдо жүргөндө светофорго көңүл буруңуз, а эми поезд жүрүүчү жерлерде эч качан жүрбөңүз. Бул сизге биздин ата-энелердин, мугалимдердин, чоңдордун кеңеши болуп саналат. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, эми сиздер менен биз сонун бир жомокту биргеликте угабыз. Мен сиздерге окуп берем. Бул бүгүнкү биздин темабызга абдан мааниси жакын, тарбиясы дагы жогору. Жакшы отуруп, жакшы көңүл буруңуз. Жомоктун аталышы мыйзамдар өлкөсү. Илгери жер жүзүндө адамдар пайда болот. Ошондо адамдарда эмнелерди жасоого болот, эмнелерди жасабоо керек деген суроо жаралат. Бул суроолорго жооп берген адамдар бөлүнүп, натыйжада болот жана болбойт деген эки мамлекет пайда болот. Эки мамлекеттин эли эки түрдүү мыйзамдар менен жашай баштайт. Болот деген мамлекетте бардык нерселерге уруксат берилет. Андагылар урулук кылуу, адамды зордуктоо, өлтүрүү адаттагы көрүнүш болгон. Ал эми болбойт деген өлкөдө тескерисинче уурулукка, зордук-зомбулукка, адамды өлтүрүүгө, бирин бири басмырлоого тыюу салынган. Эки мамлекет ар дайым касташып турган. Эки мамлекеттин ортосунда согуш чыгып, соглашуулардын натыйжасында болот деген мамлекет болбойт деген өлкөнүн жарымын басып алып, өздөрүнүн мыйзамдарын киргизет. Мунун натыйжасында болбойт деген өлкөнүн душмандар ээлеп алган бөлүгүндө кылмыштуулук күч алат. Кылмыштуулуктун күчөшүнөн улам болот деген мамлекет алсырап, жоюлуу абалына келет. Ошондо бул өлкөнүн башчылары болбойт деген мамлекеттен жардам сурап кайрылат. Эки мамлекеттин башчылары кеңешип, эки өлкөнү бириктирип, жаңы мыйзамдар өлкөсүн курууну чечишет. Жаңы мамлекетте эмне кылса болот, эмне кылса болбойт деген суроолорго жооптор аныкталып, мыйзамдардын жыйнагы иштелип чыгат. Мыйзамдардын негизинде жашаган мамлекетте акыйкатчылык орноп, анын эли бактылуу турмушта жашап калган. Урматтуу биздин билерман окуучуларыбыз, мына биргеликте жомокту угуп чыктык. Бул дагы негизи мамлекеттин мыйзамына баш ийүү боюнча маалыматтарды үйрөнсөк болот. Эми сиздер менен кийинки бир жаңы терминди үйрөнөбүз жана жазып коебуз. Кылмыш коомдук коркунучтуу, күнөөлүү жана
жазалануучу жорук жоосун болуп эсептелет. Бул терминди сиз дептериңизге жазып коюңуз. Ал эми сиздер менен кийинки маалыматты биргеликте окуйбуз. Укук бузуулардын жоопкерчилиги. Администрациялык укук бузууларга жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузуу, коомдук тартипти бузуу, уруксат берилбеген жерге соода кылуу, балык кармоо жана башкалар кирет. Бул боюнча сиздин китебиңизде сүрөттөр берилген. Ушул сүрөттөрдү жакшылап көңүл буруп карасаңыз болот. Бул үчүн 16 жашка чыккан курактан баштап адамдар айып төлөйт, эскертүү алат же органдардын көзөмөлү менен бекер иш аткарат. Эми сиздер үчүн дагы бир маанилүү маалымат. Турмуштан алып карасак, мушташуу, бирөөнүн мүлкүн уурдоо жана башка укуктук эреженин активдүү бузууга кирет. Ал эми окуучунун сабакка барбай коюшу, үй тапшырмасын аткарбай койгондугу жоопкерчиликтен качуу аркылуу укукту пассивдүү бузуу катары эсептелет. Кылмыш жаза кодекси боюнча жазага оор кылмыш жасагандар тартылат. Оор кылмыштардын катарына уурулук, зордук-зомбулук, зөөкүрлүк, мыкаачылык, курал жарактарды жана баңги заттарын сактоо жана сатуу сыяктуу иштер кирет. Кылмыш жаза кодекси боюнча жоопко 16 жашка чыккандар, өзгөчө оор кылмыш кылса 14 жаштагылар да тартылат. Адамдын кылмыш жасагандыгын сот органы гана аныктайт. Кылмышкер соттун чечими менен түрмөгө камалат же айып төлөйт. Урматтуу биздин билимдүү, тарбиялуу окуучуларыбыз, сиздер эң жакшы билимдерге ээ болуп, өз укугуңуздарды үйрөнүп, жашоодо албетте бул укуктарды туура колдонууга аракет жасаңыз. Мыйзам бардыгыбыз үчүн бирдей. Бул маалыматты эч качан эсибизден чыгарбаңыз. Эми сиздер менен бүгүнкү үйрөнгөн маалыматтарыбызды кайталап, билимди текшерип алабыз. Даярсыздарбы? Билимиңерди текшергиле. Укук бузуунун кандай түрлөрү бар? Ушул суроого ойлонуп жооп бериңиз. Бул маалыматтарды бүгүн сиздер менен үйрөндүк. Экинчи суроо. Кылмыш деп эмнеге айтабыз? Бул дагы биз үчүн жаңы термин болду. Ойлонуп, өзүңүздүн жоопуңузду бергенге аракет жасаңыз. Биз ойлойбуз, бардыгыңыз өзүңүздүн билимиңерди пайдаланып, бул эки суроого туура жооп бердиңер. Азаматсыздар. Эми дептерлерди алып, үйгө тапшырманы жазып алыңыз. Бул маалымат биздин китепте дагы жазылган. Сиздерге тапшырма. Алик мектепке барбай, эртеден кечке компьютердик оюндарды ойнойт. Сергейдин бул кылганы милдетин аткаргандыкка жатабы? Мыйзам буздубу же кылмышпы? Экинчи. Коңшу көчөнүн чоң балдары 5-класстын окуучуларын көчөдөн кармап, акчаларын тартып алды. Бул мыйзам буздубу же кылмышпы? Үчүнчү. Чокмор классташтарын чөнтөгүн аңтарып, алардын телефондорун, акчаларын уурдап алды. Бул мыйзам буздубу же кылмышпы? Албетте бардыгыңыз жакшылап окуп, түшүнүп, ойлонуп, өзүңүздүн пикириңизди жазып коюңуз. Кийинки сабактарда албетте өзүңүздүн билимиңизди текшерип алганга мүмкүнчүлүк болот. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз. Бүгүнкү кызыктуу, пайдалуу сабагыбыз дагы өз аягына жетти. Бүгүн сиздер менен укук бузуу жана жоопкерчилик боюнча кеңири маалыматтарды алдык. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Эң мыкты билимдүү, тарбиялуу окуучулардан болууңузга тилектешбиз. Сиздерди терең урматтоо менен мугалимиңиз Элдор Далиев. Исфана орто мектебинин адам жана коом предмети мугалими. Барыңыздарга ийгилик.